Саламатсыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан Book House'та китеп подкасты. Мен Шаршыгүл Аманова. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты, коомдук ишмер, акын, жазуучу Нуржигит Кадырбеков. Саламатсызбы агай? Кош келдиңиз. Assalamu alaikum. Убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн алдын ала биз ыраазычылыгыбызды айтабыз. Анан сиз өзүңүздүн берген маектериңизде айтып келесиз да, ошол бош убактыңызда китеп окуу менен өткөрөрүңүздү айтып келесиз. Ошондой эле азыркы муун көп ойлонгусу келбейт, интернеттен кыскача маалымат алганга гана кызыктар болуп калды деп дагы айтканыңызды угуп жүрөбүз. Анан сиз сыяктуу колунан китеп түшүрбөгөн муунду китепкөй кылууга кандай кадамдарга барышыбыз керек? Билесизби, биз мындай мактанганды жакшы көрөбүз. Биз башкача элек, укмуш окуйт элек, азыркылар жалп болуп калды, кызыкпай калды деп. Эгер биз өзүбүздү мактасак, бул өзүбүздү эмес, биздин аталарды макташыбыз керек да, апаларды. Ошолор туура багат көрсөткөн үчүн, ошолор убакыт бергендиги үчүн, ошолордун жанагы приоритеттери туура коюлгандыгы үчүн анан илимге балким кызыккандырбыз. Азыр болсо ушундай бир убакыттын берекеси кетти. Колубуз бошобойт. Өзгөчө балдарга убакыт жок. Сотканы берип коюп, алдына компьютерди жандырып берип коюп, ошо менен жөн коюп атабыз да. Ошон үчүн балдар акылынын жетишинче, напсинин каалоосу менен чоңоюп атпайбы. Ошого айтат элем, балдарды китепкөй кылыш үчүн биринчи ата эне өзү китепкөй болуш керек да, аз да болсо китеп окуш керек. Анан өздөрүнүн көргөн футбол же бир бой без правил, эрежеси эрош же бир сериал, анан жанына баласы келсе айтат да, барып китеп оку деп. Анан билесизби, бала көргөн нерсени ээрчит экен да. Ошого балдардын кандай болушу бул биринчи кезекте жоопкерчилик бизде. Бекеринен айткан эмес, убагында Кунанбай Аксакал Абай баласы менен, Абай Кунанбаев менен балким тамашалашкандыр. Ата мени бүт казак тааныйт, атым алыска кетти, кимибиз кыйын болдук дегенде, мен кыйынмын деген. Эмне үчүн дегенде, сен мендей болуш үчүн өзүңдөй бала тарбиялашың керек, ошондо гана мага жетесиң депчи. Ошон үчүн биринчи мен ата энелерге жоопкерчиликти артат элем да. Демек, китеп окууга болгон кызыгуу бул ата энеден, Ата энеден. Аны дагы мындай туура методика менен, туура усул менен айткан жакшы. Бизде билим менен баланы өч кылып коюп атпайбызбы? Эмнеге билесизби? Мисалы, тамгы үйрөнүп келсе, мынаны оку деп, окуй албай калса, мойнуңду жумуп алам, азыр көзүңдү чукуп алам, оку. Атка такка как болот деп атып, бала А тамгасын үйрөнгөндөн баштап бир билимди коркунучтуу нерсе катары көрүп атат да. Ошого баягы баштан сылап, эркелетип, жолун таап, мактап, жактап, дегенде бир нукка салып алгандан кийин ар жагы жеңил кетет деп эсептейм. Сиз ошол китепке болгон кызыгууңузга ата энеңиздин түздөн түз баягы салымы чоң десек болот экен да, Албетте, билесизби, адамдар үч нерсе жөнүндө сүйлөшөт. Бир түрдөгү адамдар бар, жалаң окуяларды сүйлөшөт. Андай болуптур, анан мындай болуптур, анан тиги жакта мындай процесстер кетип атыптыр, анан бул жакта командалар ойноптур деп эле жалаң окуяларды сүйлөйт. Бул эми орто акыл ошондой болот экен да. Андан кийинки деңгээл бул жалаң адамдарды сүйлөйт. Тигинин чачы мындай экен, жаңы кийим кийип алыптыр, анан джип минип алып эле мактанып калыптыр, мурдун көтөрүп калыптыр деп, мындай ушак деп коет да, муну гыйбат деп коет. Анан бир түрдүү адамдар мындай ойду сүйлөйт да, идеяны сүйлөйт. Мен атам менен апам эмнесине ыраазы болом, отуруп алып кээде Рокоссовский жөнүндө сүйлөшөт болчу, Конев жөнүндө сүйлөшөт болчу, Василевский жөнүндө сүйлөшөт эле, генералдык штаб согуш жылдарында деген бир китеп талкуулап калат эле. Анан Касымалы Жантөштүн сөз байлыгы укмуш деп ушундай сүйлөшчү да, китептерди, идеяларды. Анан жанагы Заречная көчөсүндөгү жаз, же болбосо Девчата деген кино момундай тигиндей деп. Ошонун баарына кызыгып отуруп, анан укканыңды амал кыла баштайт турбайсыңбы? Ошол китептер эмне деген китептер деп ачып кызыгып көрүп. Анан бир жолу түрктөрдүн Чалы кушу, Бозторгой деген киносун көрүп калды. Фериде деген бир каарман бар экен, аябай татынакай эже аткарган. Эми бала болсок деле сулуулукка суктанабыз да. Ошол орусчаны түшүнбөсөм деле ошо Феридени көргөн, аягына чейин көргөн. Бирок түшүнүп аткам да, мындай арманын, кыйналуусун, азабын, тозогун, баштан өткөндөрүн, Кямран менен болгон сүйүүсүн. Ушунчалык сонун кино экен. Орусчаны жакшы түшүнбөсөм деле бала кезде айылда чоң койгом да эми. Аягына чейин көрүп чыккам. Ошондо атам бир гана сөз айтып койгон да, балам, китеби мындан да кызык деп. Элестетип көрүң, бир гана сөз. Ошон үчүн издесе адам табат экен, акыры китебин тапканмын кыргыз тилинде. Ошону кайрадан окуп чыгып, чындап эле китеп фильмден кызыктууларына көзүм жеткен да. Анан Кызыл жолук жалжалым деп, ал мезгилде азыркыдай YouTube жок. Түн бир окумга чейин күтүп көргөнбүз программадан карап. Укмуш кино экен, бирок аягы мындай аябай кайгылуу бүтөт экен да. Жакшынакай үй бүлө бузулуп атса,
Аселдин тагдыры кийин кайра жолукканда экөөнүн кайра бирикпесине көз жеткенден кийин ушундай бир кайгырып турсам, балам китеби мындан да сонун деп ошентип отуруп атам китепке кызыктырганда, анан айлык тийгенде оюнчук эмес китеп алганча келчү. Анан бир ооз сурап койчу, муну кандай китеп экен, тиги кандай китеп экен деп, апамдан дагы атамдын менети көбүрөөк деп эсептейм. Өзүңүз жазуучу катары коомго эмне бергиңиз келет? Эми ар бир жазган чыгармаң, ар бир жазган макалаң бул сенин окурманга жазган катың. Ошон үчүн билесизби, бир Зигмунд Фрейд болуш керек, мен адашпасам, психологияда да ушундай нерсе бар. Адам ичиндеги бир үйүлгөн арманы болсо, өкүтү болсо, сезими болсо, кагазга жазса чыгып кетет да. Мисалы аялдардын арманы бир стресстери көз жаш менен чыгат дейт. Анан ошон үчүн да ичиңде калбаш үчүн катка жазган аябай маанилүү нерсе. Ошого мен тамашалап айтып коем, өтө жакшы көргөн кыздарыңарды жазбагыла, сүйүүңөр кагазга өтүп кетип кийин анчалык бир энергетика болбой калышы мүмкүн деп. Бирок билесизби, ушул жазган нерсең биринчиден бир таза денеден, таза ойдон чыкса деп, мен эч качан дараты жок жазбайм. Ушул нерсе бар. Анан экинчиден жөн эле бирдемелерди жазып эле, бир философияларды жазып эле элге журтка дагы эле китептин санын көбөйтүп, барактын санын көбөйтүп кыйнай бербеш керек да. Дайыма тилек кылам, Алла Таала ушул сөзүмдү өтүмдүү кыл, пайдалуу кыл, адамдардын рухуна, акылына азык боло турган, бир жарык боло турган сөздөрдү жазсам экен деп тилек кылам. Бирок ал сөздөрдү жазыш үчүн өзүң ошондой бир жарык берген китептерди окушуң керек. Жарык берген инсандар менен баарлашың керек. Азыр билесизби, пробка учурунда адамдар ачуусу келсе, качан пробка бүтөт деп, мен пробка бүтпөсө экен деп тилейм. Эмнеге билесизби? Анткени чубак ажыны коюп алып, ушундай кызык сөздөр сүйлөп берет, убакыттын өткөнү билинбейт, бирок ушунчалык пайдалуу кетет убактың. Же болбосо мен азыр аудио китептерди окуп атам, ошол эле Абдиламит Матисах абдан жакшы жазуучубуз кыргыздардын. Зинакан Пасанованы окуп атам, ошол эле Топчугүл Шайдуллаеваны окуп атам. Ошолордун аңгемелеринин дагы сюжеттери ушунчалык кызык да, пробка көбүрөөк болсо экен деп тилеп уга турган нерселер да. Ошон үчүн алып, топтоп, ошондой иргеп, кайра иштеп, анализдеп, редакциялап атып анан кийин элге бересиң да. Ошол деле бир окулуп калса экен, адамдарга бир пайдасы тийип калса экен, адамдардын батасына себеп болсо экен деген тилек менен ниетти оңдоп туруп баштаган иште береке болот. Ооба. Анан сиз баягы өзүңүз жазган китептерди кайрадан окуп чыкканда бир кемчиликтерди көрө аласызбы? Мындай же Билесизби, мындай бир гана Куран кемчиликсиз, анан калгандарын Пайгамбар алейхисаламдын айткан сөздөрүнө кемчилик жоктур. Баардыгыбызда кемчилик бар. Окуп, билесизби, баягы кайра окуп чыккан мезгилде мындай көзүңө көрүнөт, ушул жерин момундай жазсам болмок, бул жерин башкачараак өнүктүрсөм болмок, сюжетти, линияны депчи. Анан кээде таң каласың, ушул ойду мен жаздымбы депчи, билесизби? Себеби ар бир учурдун өзүнүн бир акыбалы болот да. Акыбалы, талабы, илхамы деп коет го, эргүүсү болот. Ошол мезгилде бир кайдан жайдан ойлор келет. Ал ойлор келет, кетет. Бирок кагазга жазсаң, ошол калып калат экен да. Калып калат, анан ушуну мен жаздым беле деп кээ бир жерлериңе мындай ачыгын айтканда ыраазы болгон жерлериң болот. Бирок бир китеп менен өмүр бою жүрө бербейсиң да. Бир учур келет, кээ бир сюжеттерге тартынасың, ушуну мен жаштык менен жазып койгон экенмин деп. Бирок окурман ошонусу менен окурман да, сенин абалыңды да түшүнөт, курагыңды да түшүнөт, кечирген жериң кечирет, көкөлөткөн жериң көкөлөтөт. Ошон үчүн окурмандарыбыз бар болсун, ошолорго ыраазымын. ооба. Анан дагы мындай бир сөз бар го, Нуржигит мырза. Акча каткың келсе дейт, китепке кат депчи. Анан бул сөз биздин коомго айтылганбы же дүйнө статистикасына дагы кайрылганбы? Кандай деп ойлойсуз? Эми мунун эки уч мааниси бар да. Китеп окубаган коом деген сөз да. Эгер акчаны катып койсоң, аны эч ким ачпагандан кийин жоголбойт, ишеничтүү жер деген бир мааниси чыгып атат да. Экинчи мааниси ушул, адамдар эми акча дүйнө дегенде көпчүлүгү кызыгат. Баардыгы деп айта албайм, бирок мындай эрежеге салганда көпчүлүгү кызыгат. Анан ушул китептердин биринен табасың деп койсо, балким ошону ачып отуруп бир кызыгып кетеби деген дагы ой да. Ушундай бир нерселер, окуялар дагы бар го. Бир акчасын жоготуп, анан Куран китепти ичинен табат эмеспи? Ошондо молдо экенин айыптаганда аябай ыйлайт го. Эмнеге ыйлап атасыз дегенде, мен акчаңды кантип алайын? Ошону бир жылдан бери ачпаганың эми көзүм жетти депчи. Көрдүңүзбү? Бир жыл мурда мен бекитип кеткенмин, ошондон бери ачылбай экенсиң. Ошон үчүн билесизби, ачылбаса бул китеп карып да. Суу жетпеген талдарман дейт, кемпирден калган чалдарман дейт.
Ошол сыяктуу эле ушунча китептер жазылып атат. Адамдар ага өмүрүн берди, убактысын, энергиясын берди. Эң мыкты акылын иргеп туруп берет да, эң мыкты сөздөрүн ошол жакта берет. Ошон үчүн Рене Декарттын бир сөзү бар. Китеп окусаң, мурдагы мундун өкүлдөрүнүн жакшы сөздөрүн угуп баарлашасың депчи. Анан ошону адамдар карабай койсо, окубай койсо, бул анан текчеңде турса, эгер окуган кишиге берип койсоң, бул деле бир жакшы нерсе да. Анан өзүң аны ээлеп алып, кыянаттык кылып окубай турганың бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Ошон үчүн мен айтам делем, окугандан кийин деле башкаларга бериш керек. Колдон колго жүгүрүш керек. Китеп деген эскириш керек. Тамгалар окубай калганга чейин эскиргени жакшы да. Анан аны бир кызганып, бекинтип жата бергенде аялың эмес же күйөөң эмес деп да мен айтам. Ошол сиздин баягы чыгыш кереметтин сырлары деген китебиңизди мен аудио форматта окудум элем. Анан ошол жактан дагы аябай таасирленип, чындыгында сиз менен кошо жашап, ыйлай турган жеринен ыйлап, күлө турган жеринен күлүп, айтор ушу сиз берген баардык нерсени мындай чогуу көргөм деп айтсам болот да. Анан ал жерде дагы баягы айтып, ошол сөзүңүзгө аралжы айткансыз да, ошол мен азыр мындай ошол китепти бербейт элем деген сыяктуу бир ойлоруңуз азыр эсиме түшүп атат да. Азыр мисалы үчүн ошондо азыр карама каршы болуп калабы, кандай? Ой өзгөрөт. Балким ошол китепти бербейт элем. Жакшы китептер болот, бирок бергим келбейт алардычы. Эми таберик деп айтпайм. Атадан калган же бир экземпляр аз, кайра басылып чыкпаган. Ошол эле Ришат Нуриддиновдекинин Бозторгойун азыр тапсам бермек эмесмин. Мен көрө элекмин, балким силерде бардыр ошонун кыргызчасы. Мен сунуш кылат элем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошону бастырып чыгарсаңар, бир аябай жакшы кете турган, аябай жакшы окула турган чыгарма да. Эми жөнөкөй тил менен кыргызчага докумуш которуп койгон. Оригиналы ошондой болсо, демек оригиналы андан да жакшы болсо кандай чыгарма деп мен таң калам да. Ошон үчүн бербей турган дагы нерселер бар эми арасында. Бирок негизинен китеп ушу турбаса деп ойлойт элем да, колдон колго өтсө. Азыр эми мен бир өкүнгөнүм, аябай көп китептерим бар, ошолорду толук окуп чыкканга мүмкүнчүлүгүм болбой атат. Убакыт ушундай болуп атат, колдон кол ушундай болуп атат. Мисалы бүгүн адамдарды кабыл алдым. Депутат болгондон кийин ошондой иштермен алек болосуң да. Эми бирөө сенин колуңдан келген ишти айтат, бирөөлөр үй алып бер деп келет. Депутатта кайсыл акыбал? Эгерде бир баягы чириген бай болсом да бир жөн эле, анча мынчаларын тандап алып бермекмин. Эми депутаттын колунан баардыгы келет, ушулар чечет деп бүт арыз арманы менен келе берет да. Анан ошолорду угуп отуруп канча кыжылат болосуң, кап ушуларга жардам тие албады депчи. Ошентип убакыт өтүп эле атат, анан кечээ мен бир адам менен сүйлөштүм. Анткенде китепти көбүрөөк окуйн десем, саат 4-тө тур дейт. 4-тө туруп, 2 саат чыгармачылык менен алек болуп, 1 саат китеп менен оку, ошол жетет дейт. Калганынан саясатыңды кыла бер. Туура бир жагы, эмнеге билесизби? Адам эгерде убагында жатса, 9:30-10:00 жатса, 4-тө катып бир уйкусу анып калат. Анткени уйкунун эң бышкан учуру, пайдалуу учуру ушул убакта да, ушул убактарда. Балким бул деле туура сунуштур. Эске алабыз. Анан сиздин ошол Азиянын арстаны деген китебиңиз туурасында дагы кеп калгыбыз келип турат. Бул ушул жылы жазылган экен. Бул сиздин баягы жаңы акыркы китептериңиз бири десек болот да. Анан бул жерде дароо ачканда эле Азиянын арстаны ойгонду, жол бошоткула Кыргызстан келе жатат деп чоң тамга менен жазылган экен да. Анан дароо эле кызык болуп атат. Жеке мага кызык болду. Ошол арстан деп сиз конкреттүү бир кишини айттыңыз. Ошол арстан балким сизсиз. Рахмат. Билесизби, арстан деген бул өтмө мааниде. Арстан деген эми жырткыч да, жаныбарларды баса кылып жеген, андай мааниде эмес. Арстан эмне үчүн арстан? Арстандын менталитети башкача болот экен. Токойдун, жаныбарлардын падышасы арстан деген сөз бар эмеспи? Эмне үчүн пил эмес? Пил арстандан чоң. Эмне үчүн бегамот эмес? Эмне үчүн жанагы анаконда жылан эмес? Арстандан күчтүү жаныбарлар туулуп тура. Бирок падыша арстан. Аю да күчтүү. Көрсө арстандын менталитети мындай экен да, пил арстанды көргөндө өлүм келатат деп коркот экен. Арстан пилди көргөндө эт келатат деп сүйүнөт экен. Канчалык чоң болсо ошончолук перспективада ойлойт экен да. Ошон үчүн арстандай бол деген маани мындан бирөөнү баса калып, канын төк деген сөз эмес. Коркпо. Колуңдан келет, амбицияң болсун, менталитетиң эр жүрөк болсун деген эле сөз да. Ошого кээ бир өлкөлөрдү, мисалы Азиянын жолборстары дейбиз, ошол эле Таиланд болобу, Сингапур болобу, Түштүк Корея болобу, Малайзия болобу. Түрктөр өздөрүн Азиянын карышкарларыбыз дейт, дүйнөнүн карышкы бозкурт деген сөз бар да. Анан ошого ойлоп атам да, Кыргызстан
Азиянын Арыстаны деген бир дагы мамлекет жок экен. Биз Азиянын Арыстаныбыз. Бул мен ойлоп тапкан сөз эмес. Моголстандын арыстандары деген бир тарыхый макала чыгарма бар. Кыргыздар жөнүндө айтылган ушул. Ошон үчүн мындай дух берип, өзүбүзгө өзүбүз ишенип бир кенен жолго чыксак, Кудай кааласа, келечегибиз жакшы болгону турат. Мен буга көзүм жетет. Демек, сиз дагы кызыгып жаткан болсоңуз, урматтуу окурмандар, дал ошол Book House дүкөнүнөн ошол китепти алып окусаңыз болот. Чындыгында ар бирибизде ошол баягы ар бирибиздеги арыстанды ойготот. Бул китепте сиздин эскерүүлөрүңүз, ой толгоолоруңуз, окуучу, студент кезде жазган аңгемелериңиз баягы камтылган экен да. Анан кийин бул жерде ошо китеп окуу боюнча дагы сиз эрежелерди жазыптырсыз. Канткенде баягы китепке шыктандырсак болот китеп окуганга депчи. Анан китеп окууну эртең же 2 сааттан кийин эмес, азыр башта деп жазган экенсиз. Мисалы үчүн азыр бизди көрүп аткандар деги эле мисалы үчүн шылтоолор көп да. Балам менен үйдө отурам же да ишим убактым жок деп дагы шылтоо табат го адам. Анан ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Мындай эмнеден баштасын? Эми өздөрү менен салыштырып көрсүн. Мисалы, аял кишиге бир 3-4 саат сүйлөбөй койсоң, үйдө согуш чыгат да. Эмне сүйлөбөйсүң, эмне эле дулдуясың, тиги бу деген сөздөрдү угуп калыш эч кеп эмес. Биякта балким үйлөнгөндөр аны түшүнөттүр. Ошого дайыма көңүл бөлүп, баарлашып турган өтө маанилүү. Бирок китеп ушунчалык сабырдуу экен, сен 10 жылдан бери текшеңде турат, 30 жылдан бери ач элексиң да. Ошого кичине бооруң коруп кой. Анткени боорукер болушуң керек. Анан ачып бир кереги жок, баягы кыйналып эле, анан эмне жөнүндө тиги ачып эле бир бетти окуп көрсөң, ошол жака кирип кетесиң. Бир кызык сюжеттерди көрөсүң, жаңы сөздөрдү тааныйсың дегендейчи. Ошого жөн эле, жөп-жөнөкөй эле барып эле китепти ал. Карап көр. Канча китебиң бар билбейм, бирок арасынан 1,5 алып туруп эле мындай аз-аздан болсо окуп башташ керек да. Анткени просто начинай деген сөз бар го. Жөн гана башта дегенчи. Анан адам шылтоо айтса жүрө берет. Философияда бир түшүнүк бар, себеп башка, шылтоо башка да. Шылтоо бул жок нерсе. Себеп болсо бир жөн. Кылам деген адам кылып деле атпайбы. Мисалы, Чубак ажекенин азыр илимине ушунчалык суу сап баа берип атам. Мен тирүүсүндө жакшы мамиледе болчумун, ак эне болчубуз, бирок түшүнбөптүрмүн. Ошо Чубак ажекечи билбейм, ишибиз көп болбосо керек, бирок ошол киши дагы бир китепти берсем 4-5 саатта бүтүрүп коет эле. Ант романы бар го. Ошону айтат. Кечинде эми билесиз, сабак өтөт эле, суроо жооп кылат эле. Ошондон кийин келип дейт, үйдө ачтым дейт. Жапканда бүтүп жаптым дейт. Ошондо бир 300дөн ашык бет романды 4 саатта бүтүрүп коюптур да. А мен өзүм кайрадан окуп чыктым, 1,5 күн кетти. Эми мен бир аз баягы каталарын анализдеп окудум да. Аябай берилип окуганда деле ошондой болду да. Ошон үчүн табам деген адам табат. Анан эгер китепке убакыт таппаган адам бул эчтеке убакыт таппайт, ошого ишенип кое берсин. Анан сиздин дагы бир ошол баягы элдер менен жолугушуу учурунда дагы айтканыңыз бар экен, китеп окуунун пайдасы туурасындачы. Эми ал аны угуп да жүрөбүз. Китеп бул баягы стресстен дагы арылтат депчи. Анан сиздин балким өзүңүздүн жашооңузда ошол бир стресске кабылган учурдабы же кайгылуу бир күндөрүңүздөбү сизди стресстен алып чыккан китеп? Эми Кудай бетин ары кылсын, стресс болбой эле коелу. Өзү ушул сөздү айтпай эле коюш керек экен. Себеби билесизби? Адам азыр эми стресс көп заман болуп атат. Эмне себептен дегенде сотка чукуламай, маалыматтар аябай көп, күн сайын тойго барыш керек, кошумча кош керек. Ал жака деле үлгүрбөйсүң, бул жака деле үлгүрбөйсүң. Ушундай бир заманда кым-кут заман болуп атат. Башыңа тартсаң аягына жетпегенчи. Анан ошон үчүн негизи бизде эс алуу туура эмес түшүнөт. Элестетип көрсөңүз, билбейм, мисалы Жалал-Абадтагы адам шаарда чыкса, эс алыш үчүн 100 километр ар жактагы Арсланбабка барып келет да, бир койду алып алышып, анан кийин бир спринтер жалдап алып, жолго ар жагына 2 саат, ал дагы баягындай шагыл жолдор, келатканда 2 саат. Анан эс алып келдик дейт, бирок ошо барып келгенден дагы 2 күн эс алат да, келип алыпчы. Ошо жолдо чарчагандыктан улам. Эс алуунун эң жакшысы үйдө мындай тынч, же болбосо бир тынч жер таап алып, же жакшынакай бир кафелер болобу, китеп окусаң мынчалык эс алуу болбойт. Эсеп дегенде рух кош эс алат да, акыл эс алат. Биз эс алуу дегенде денени эс алганды түшүнөбүз. Көлгө барасың, бир жума эс аласың, бирок чарчап келгениңди түшүнөсүң. Билесизби эмнеге? Денең эс алган менен рухуң чарчап келет. Ошол сыяктуу рух да эс алат. Сен рухту тойгозуп атпайсыңбы? Курсагың ач болсо тамак ичпей көрчү, эмне болот экен? Ашказаң тим эле чызылдап, рух да ачка да. Ошондо баягы рухуң да тоюп, көңүлүң да тоюп, рух тойгондо адамдын мындай бактылуулук коэффициенти көтөрүлөт. Өзүнө болгон ишеними көтөрүлөт.
жүзүн бир нурданат, сөзү өтүмдүү болот, сөзү бай болот, руху бай болот. Ошон үчүн китеп окуган бул стресстен арылтат, илим дагы далилдеген да. Ошого китеп окуган адамдар кеч карыйт экен, китеп окуган адамдардын акылы абдан жандуу иштейт экен. Карасаңыз жанагы Раматылык Табылдегенбердиев Супараны курган, ошол аябай көп жыл китеп окуган экен да. Жалаң китеп окуп, башка иштерди таштап койгон экен. Бирок дейт, ошолдон кийин мага мындай көрүнгөн нерсе идея болуп калды деген ою бар экен да. Таш деле, топурак деле. Мына караң азыр, таштан топурактан өзүнчө бир роман жазып койду. Супара деген. Ошон үчүн ким ден соолугун ойлосо, китеп окуш керек, бул аябай маанилүү нерсе. Ардактуу угармандар, мынакей дал ушундай жакшы кеңештерди сиздер Нуржигит Кадырбековдун китептеринен дагы өзүңүз окуп тапсаңыз болот. Мындан тышкары дагы башка китептерин Book House дүкөнүнөн келип алсаңыздар болот. Book House дүкөнүнүн эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Нуржигит Кадырбеков болду. Агай, сизге ыраазычылыгыбызды айтабыз. Анан эфирдин соңунда балким окурмандарыңызга, көрөрмандарга айта турган сөзүңүз болсо. Билесизби, мындай бир нерсе бар да. Сиздердин батаңыздарга, сиздердин ак тилиңиздерге аябай муктажбыз. Мисалы, бир ишти кылып атканда, жакшы ишти кылып атканда айтпай эле коюш керек экен. Мен бир жолу окурмандар сураган, кийинки китебиңиз кайсы дегенде, Юкону сүйүүсү деп койгонмун. Ошол китебим жазылбай кала берди. Андан бери заман өзгөрдү да. Андан кийин француз деген китепти жазсам деп койдум эле, ушул деле чыкпастан кала берди да. Ошого мен дайым айтат элем, айтпай эле кыла бериш керек экен. Айтпай эле кыла берип, анан аягындагы жыйынтыгын жемишин бериш керек экен. Ошого кимге турмушка чыгасың, айтпай эле кой. Өзгөчө досторуңа айтпа. Же бизнес баштап атасың, айтпай эле кой. Сен менен жараткан ортосундагы сыр боло берсин, жаратканга кайрыла бер. Анан ошонун берекесин берсин. Негизи эле көздөн сөздөн сактасын. Айрыкча баягы азыр соцсеттерге, Facebookка, Instagramга, TikTokко бактылуучулардын койгондору аябай көп да. Бала бакырасы менен эс алып жүргөнүн, мындай кубанып турганын, дасторкон үстүндө аны канча ачка адамдар көрүп атат, жубайга жетпей жүргөндөр көрүп атат, бала көрбөгөндөр көрүп атат. Көз деген ушундай нерсе адамды мазарга түшүрөт дейт, түөнү казанга түшүрөт дейт. Ошого көздөн сөздөн сактасын, жөн гана максатты коелу, аракетти кыла берели, берекет Алла Таалада. Ишиңизге ийгилик, сизге рахмат. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүбүзгө чейин сак саламатта болуңуздар.